Үстүбүздөгү жылы өлкөдөгү китепканалар электрондук тутумуна кошулат. Андагы баардык китептер санариптешип, атайын базага туташат. Ар бир кыргызстандык каалаган китебин аралыктан окууга мүмкүнчүлүк алат. Буга кошо эле музейлер дагы санариптешип, жарандар үйдө отуруп эле өлкө аймагындагы музейлерди кыдырып көрөт. Экспонаттардын кагаздары жоголуп калса эле ал экспонат жок болуп кетет экен ал жерде. А музейдик экспонаттардын бааларын билесиздер. Лондондук биржада, Европалык биржалардын көбүндө азыр Кыргызстандан чыгып кеткен экспонаттарды көрүп сатылып атканын көрүп атабыз. Ошолорду ордуна келтириш керекпиз. Акыркы мезгилдерде бир канча чоң чыр болгондор дагы ошол окуянын негизинен келип чыкты. Бардыгын цифрага өткөрүп, бардыгын бир порталга киргизип, жайына коюп кое турган болсок, ал жерде биз дагы карап туруш керекпиз, өкмөт да кароого мүмкүнчүлүк алыш керек, жана биздин башчылык дагы мүмкүнчүлүк алыш керек. Каалаган учурда көрүп, музейлерибизде эмне бар, тарых музейинде эмне бар, корпоративде эмне бар, областтык музейлерибизде эмне бар, ошолордун баардыгы ошол жерде туруш керек. Музейлер боюнча министрлик бул жылы эмнелерге басым жасайт? Мухтар Ауезов жана Алыкул Осмонов музейлерин мамлекеттин балансына кайтаруу, Өзгөн археологиялык музейин Сулайман Тоо тарыхый этнографиялык музейинен өзүнчө бөлүп чыгуу, Манас Ордо улуттук комплексинин жаңы концепциясы иштелип чыгат. Каракол шаарында Махмуд Кашкаринин музейи курулат. Шаардагы тарыхый аймактык музейи оңдоп түзөлөт. Ата Бейит мемориалдык комплекси жаңылануудан өткөрүлөт. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 121 миллион сом бөлүнөт. Министр Жаманкулов жылына бир дагы сом мамлекетке киреше таппаган музейлердин атын атап, аларга катуу талап коюларын эскертти. Жумгал район музейи, Кочкор музейи, Манас райондук музейи, Сокулук музейи, Панфилов атындагы Алыкул Осмонов үй музейи, Жетөгүз райондук музейи, Ноокат райондук музейи, Лейлек музейи, Алабука музейи, Нууке музейи, Аксы музейи, Тогуз-Торо музейи жалпы мамлекеттен ар бирине орточо 1 миллион 200 миңдин тегерегинде берип атабыз. 800 миңден 1 миллион 200 миң. Мамлекетке тапкан акчасы 0 сом. Бул боюнча дагы бюджет боюнча дагы мына бюджет бөлүмү бизде азыр иштеп чыгып атат. Ар бириңиздер менен план түзүп кол коюшабыз. 2022 жыл канча табыш керексиздер? Канча акча? Дагы бир жолу айтып, бул мамлекетке кереги жок. Өзүңүздөр таап, өзүңүздөрдүн кээ-бир кичинекей муктаждыктарыңыздарды жапканга мүмкүнчүлүк алыңыздар. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин кеңейтилген коллегиясына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана региондордогу министрликтин курамындагы бардык мекеме жетекчилери катышты. Атка минерге маданият өкүлдөрү тармакта чечилбей келе жаткан орчундуу маселелер, анын ичинде спорт, туризм тармактары боюнча, кадр саясаты, турак жай маселелери, маданий имараттардын эскилиги сыяктуу бир топ көйгөйлөрүн айтышты. Байсалов тармактагы дээрлик бардык муктаждыктар чечилерин айтып, бирок этап-этабы менен ишке ашарын баса белгиледи. Эми албетте ушундай коллегиянын мындай формат бар экен, жыйынтыгын чыгарып атабыз. Албетте бул жыйынтык Азамат Капарович мына октябрдын ортосунда кайра келип министр болуп дайындалды. Биз дагы жаңы өкмөт Акылбек Сөмеков Жапаров баш болгон министрлер кабинети дагы ошол октябрдын эле аягы менен эми бул биздин жыйынтык эмес. Коллегиянын жүрүшүндө 2021 жылы өз ишин мыкты көрсөткөн бир катар маданий мекемелер министрдин ыраазычылык каттары менен сыйланды. Алардын катарында Мураталы Гүреңкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайы дагы бар. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча мен министрликтин ыраазычылык катын алып атабыз. Бул болсо сүйүнүчтүү кабар болуп калды. Экинчиден стимул биздин коллективге. Гүреңкеев окуу жайы күжүлдөө эле 82ге чыкса дагы өнүгүүнүн үстүндө болуп атат, даярдап атат, талпынып атат, таланттар даярдап атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул менин эле заслугам эмес, как жетекчи катары. Бүт коллективдин, мугалимдердин ынтымагы, ошо бир колдун манжасында бир ачылып, бир жумулганы, бет алган, бетке алдына койгон максатына жетиш. Анан таланттуу жаштар, конечно, кыргыздын арасында көп. Мы сыймыктан менен айтабыз. Жыйындын соңунда үстүбүздөгү жылы Кыргызстандын маданий күндөрү Казакстанда, Өзбекстанда жана Венгрия мамлекетинде өтө турганы белгилүү болду. Министр Жаманкулов Түркияда өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына татыктуу деңгээлде катышууга аймактардагы мыкты маданият өкүлдөрүн кошууга жана иштешүүгө чакырды. Айдар Темиралиев, Турар Анарбеков, Пирамида.